Бейиш нуру. Адам этин жегендерди көрдүңүз беле? Же уктуңуз беле? Чынында коркунучтуу көрүнүш. Балким бул адам жегиштер сиздин жаныңызда да болушу мүмкүн. Балким алар сиз тааныган эле бирөөлөр. Балким ал сиз. Бул адам жегиштер кимдер? Ыйык Курандын Худжурат сүрөсүнүн 12 аятында Аллах Таала мындай деп айтат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аюхиббу ахадукум ан якула лахма ахихи майтан факарихтумух. Силердин араңардан бирөө өлгөн бир тууганынын этин жешти жакшы көрөбү? Силер аны жактырбайсыңар. Курандын грамматикасы боюнча аяттын башындагы хамза суроо иретинде колдонулат. Башкача айтканда, кантип эле, кандайча деген маанилерге келет. Тагыраак айтканда, бул аяттын мааниси кантип эле силердин араңардан ким өлгөн бир тууганынын этин жешти жакшы көрсүн деген мааниге келип калат. Ушул суроо сөзү аяттагы ар бир сөзгө суу сыяктуу кирет. Тагыраак айтканда, аяттын башында келди, бирок өзүнөн кийинки ар бир сөзгө тиешелүү. Дагы да ачыктай турган болсок, ар бир аяттагы сөздүн алдында ушул кантип эле деген суроо иретиндеги сөз көмүскөдө турарын эске алышыбыз керек. Аяттын башында кантип эле деген сөздүн келиши менен суроо жооптун аймагы болгон акылыңар жокпу, ушунчалык жийиркеничтүү иште, тагыраак айтканда гыйбатты түшүнбөгөн деген маанини берүүдө. Демек Курандын баяндамасы боюнча гыйбат акылсыздардын иши. Аяттагы экинчи сөз юхиббу. Башкача айтканда, бул сөз аят менен бүтүндөй бир турганда жакшы көрөбү деген мааниге келет. Кантип эле ушундай жагымсыз ишти жакшы көрөсүңөр? Эмне сүйүүнүн жана жактырбоонун чөлкөмү болгон жүрөгүңөр ушунчалык бузулганбы деген маанини берүүдө. Демек Курандын айтуусу боюнча жүрөгү таштай катып калган адамдар гыйбат кылат. Аяттагы үчүнчү сөз ахадукум. Тагыраак айтканда, араңардан бирөө деген мааниге келет. Бул жерде кантип эле деген сөз менен бирге ушундай маани келип чыгат. Кантип эле коомдук жашооңор жана жамаатыңар жашоонун уусу болгон ушул гыйбатты кабыл алат. Эмне коомуңар ушунчалык бузулдубу деп кайрылууда. Демек, Ыйык Курандын баяндамасы боюнча коомдун ичиндеги чагымчылдык, бөлүнүп жарылуу, чыр-чатактардын булагы бул гыйбат. Аяттагы 4-сөз айя күлөлахма, тагыраак айтканда этин жеш деген мааниде болуп, кантип эле бир тууганыңарды жапайы жаныбар сыяктуу жарып жейсиңер деген мааниде кайрылууда. Демек, кереметтүү Курандын айтуусу боюнча гыйбат кылган адам тарт жеген жапайы айбан сыяктуу. Булардын бирөөсү чөөлөр, таз жорулар. Аяттагы 5-сөз ахихи, тагыраак айтканда бир тууганы деген маанини туюнтуп, ошончолук бир тууганыңарды тиштеп кажый турган, эмне эч өзүңөрдүн бир тууганыңарга боор урубайсыңарбы? Бир тууганыңарга мээримдүүлүк кылбайсыңарбы? Мусулмандар бир дене сыяктуу деген хадис бар. Эмне өзүңөрдүн денеңерди тиштеп атканыңарды кантип эле сезбей жатасыңар деген маанини бизге берүүдө. Аяттагы 6-сөз майта, тагыраак айтканда өлүк, өлгөн деген мааниге келип, кантип эле өз бир тууганыңардын этин жеген сыяктуу болгон оор ишти жасоодон уялбайсыңар деген маанини туюнтууда. Мынакей о менин бир тууганым, гыйбат кылуу, ушактоо, жамандоо, акылга сыйбаган, жан дүйнөнү алсыраткан, психологиялык жактан адамды депрессияга алып барган, адамдын табиятына терс келген бир иш. Жеке жашоодо болсун, коомдук жашоодо болсун сыяктуу. Ушул ушак айыңдын айынан канчалаган бөлүнүүлөр болду, канчалаган үй бүлөлөр бузулду, канчалаган бир туугандар тиктешпей, саламдашпай калды. Гыйбат чынында төмөн, коркок, жан дүйнөсү жарды адамдардын куралы. Качан гыйбат болот? Эгер гыйбат кылынган адам ошол сөздөрдү угуп таарынса, ошондо гана гыйбат болот.
Эгер чындыкты айтып гыйбат кылышса, бул гыйбат. А эгер жалгандан айтып гыйбат кылышса, бул гыйбат да жалаа да болуп саналат. Эки эсе көп күнөө. Билип билбей бирөөлөрдү гыйбат кылып койсок, жолуккан кезде кечирим сурайлы. Мен да бирөөңүздөрдү гыйбат кылып койсом, мени кечириңиздер. Аллахым бири-бирибиздин этибизди жештен сактасын. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.